Биздин көрүүчүлөр суроо бериши мүмкүн. Биринчи белгилери депчи ошо гепатит Д менен же Б менен жукканда биринчи белгилери. Оору башында белги бербейт. Бул кадимки эле биздин жарандарыбыз, кадимки эле биздин адамдарыбыз. Анан баягы оору кичине күч ала баштаганда шалдырайт, алы кетет. Бат эле бир нерсе жасап жүргөн ишин жасай албай калат, чарчап калат. Анан өң келбети өзгөрөт. Сапсары болуп кеткенде, уже бул өтүшүп кеткенде бир аз саргыч болот, көздүн асты саргайат. Анан айтышат мындай өңү башкача болуп калды, өзүнүн өңү эмес деген нерсе бар да. Кандай деп айта алышпайт, кандай болуп өзгөрдү билбейм, кандай, бирок бул өзүнүн өңү эмес деп ушинтип айтышат. Анан арыктай башташат, буту колу ооруган мүмкүнчүлүк болот, териге бир нерселер чыга баштайт. Анан баягы уже боор катып, өзүнүн кызматын аткара албай калган кезде курсакка суу толот, бут шишит, кан кусат деген нерселер бул боор өзүнүн кызматын аткарганга алы келбей калды деген сөз да. Кеч болуп баратат деген сөз.